ар бир нерсенин таасири болот. Адам үй бүлөдө бактылуу, мындай үй бүлө курам деген инсан, бактылуу жашаймын деген инсан биринчи орунда аял менен эркектин ортосундагы мамиле оңдо болуш керек. Бири-бирине болгон мамиле оңдо болуш керек. Эр менен аялдын ортосундагы болгон сүйүү сезими, бири-бирине болгон сый урмат сезими эгер пайда боло турган болсо, мына ошол үй бүлөнүн ичинде бакыт пайда болот. Сүйүү бар жерде мээрим пайда болот, жакшылык пайда болот. Ошол себептен биздин шариатыбыз аял затын өзүнүн ордун берип, Аллах субханаху ва таала эркекке өзүнүн ордун үй бүлөдө берди. Мына ошол үй бүлөнүн ичи башаламан болбослук үчүн. Биз билгендей, үй бүлө бул коомдун бир бөлүгү. Үй бүлө коомдун фундаменти. Бактысыз үй бүлө бул бактысыз коом. Бактысыз коом бул башаламан коом. Такыбалуулугу жок коом. Бирине бирин сыйлабаган, бирин бири кордогон коом.